Бул окуя алыска өткөн заманда кыргыздар Энесай көлүн жээктеп жашап жаткан кезде болгон. Каардуу хан элибизге күтүүсүздөн кол салып, айылыбызды кызыл кыргынга айланткан. Бир бала менен кыз гана аман калган. Каардуу хан аксак кемпирге кыргыздын акыркы уулдарын өлтүрүүнү буйруйт. Кемпир бала менен кызды Аскалуу көлдүн жээгине алып барып ыргытайын дегенде, артынан бир үндү угат. Балдарды кое бер, аларды мага бер. Ал бугу эне эле. Анын тостойгон көздөрү кайгылуу жана капалуу болуп, балдарга боор оруп карап турат. Бугу өзү аппак периштедей нурданып келет. Мүйүзү кооз болуп, чачыраңкы чынар теректин бутактарындай. Кемпир каршы чыга албай, балдарды бугу энеге берет. Балдарды ээрчитип, бугу эне узак жол жүрдү. Жай жана кыш, жаз, жай жана күз, ошондой эле жай жана кыш, дагы күз, калың токойду аралап, кең талаадан, чөлдөн, бийик тоолордон жана дүркүрөгөн көлдөн өттү. Акыры ошентип, бугу эне балдарды касиеттүү ыссы көлгө алып келди. Алар тоо чокусуна туруп, кооздукка суктанып турушту. Тегерети тизилген тоолордун чокулары ак кар, көк муз. Ал эми тоолордун ортосундагы карагай токойлор курчаган көлдүн толкундары телмирип толкуп жатты. Бул силердин жаңы мекениңер деп сөзүн улады бугу эне. Бул жерде жер айдап, балык уулап, мал багып, 1000 жыл тынчтыкта жашай бергиле. Убакыт зымырык куштай тез өтүп, бала билеги күчтүү жигит болду. Ал эми кыз аял жашына жетти. Алар эрде аял болуп үйлөнүштү. Күндөрдүн биринде таңга маал аялдын толгоосу башталды. Эркек коркконунан жардамга бугу энени чакырды. Алыстан коолжуган шыңгыр үн угулду. Мүйүзүнө тагып, бугу эне наристе бешигин алып келди. Жыгаштары ак кайыңдан жасалып, жумурунда күмүштөн жасалган коңгуроо шылдырап турду. Бул бешик силердин наристеңерге деп сөзүн улады бугу эне. Ошентип силер көп балалуу болосуңар. 7 уул, 7 кызды чоңойтуп, муунуңар уланат. Бугу эне айткандай, аял көп бала төрөйт. Убакыт өтүп, уруунун ичиндеги элдин саны көбөйөт. Бугу энени касиеттүү деп тутуп, уруу күчтөндү, чоңойду. Ал эми токойдо жылдыз суктанган мүйүздүү ак мыралдар жүрүшөт. Элдер аларды коргоп, бейчеки тийгизген эмес. Атак даңктуу бир бай адам бул дүйнө менен кош айтышканча мына ошондой болгон. Маркумдун балдары атасынын ашына 1000 бооз үй тигишип, дүйнөнүн булуң бурчунан атак даңктуу адамдарды чакырып, сансыз малдар союлган, чанач кымыздар ичилип, канча деген устукандар тартылган. Байдын балдары көөдөндөрүн көтөрүп басышып, бай артына колу ачык, бакубат уулдарын таштаганын эл билсин дегендей мактаныңкы жүрүштү. Атаандашкан байдын балдары башкалардан өзгөчө болгулар келип, башкалардан мансаптары менен атаандашып турушту. Ошентип, алар атасынын мүрзөөсүнүн үстүнө ак маралдын мүйүзүн орнотууну чечишти. Айтылды, аткарылды. Мергенчилерди жиберип, алар маралды өлтүрүп, мүйүзүн чаап келишти. Аксакалдар нааразы болушту. Кайсы укук менен маралды өлтүрдүңөр? Бугу энебиздин тукумуна кол көтөрүп, кимдин колу даап барды? Бабалар мурасы менен маралдарды барктап, урматташыбыз керек. Байдын уулдары аларга жооп кайтарды. Ал марал бизге тиешелүү жерде өлтүрүлдү. Биздин карамактагы жерде сойлоп, басып, учуп жүргөн чымындан баштап төөгө чейинки жаныбарлар биздики болуп саналат. Өзүбүздүн жердеги мүлктү эмне кылышыбызды өзүбүз билебиз. Байлык текеберликти жаратып, текеберлик акылсыздыкка алып бараарын алар билишкен жок. Кол астындагы кызматчылар аксакалдарды камчы менен сабап, аттарына тескери отургузуп, шылдың менен айылдан узатышты. Баары ушундан башталды. Оор кыйынчылыктар, бактысыздык бугу эненин тукумдарын каптады. Дээрлик ар бир адам маралдарга мергенге чыга баштады.
ар бири аталарынын мүрзөлөрүнө марал мүйүзүн орнотууну милдет катары тутуп келишти. Мындай көрүнүш жакшы көрүнүш катары кабыл алынып, ал эми марал мүйүзүн таба албагандар начар адам катары карала баштады. Бугу эне эмне болду? Ал адамдарга катуу таарынып калды. Маралдарга жашоо кыйын болуп калганда мүйүздүү бугу эне бийик чокуга чыгып, ысык көл менен коштошуп, акыркы тукумдарын ээрчитип, улуу ашууну ашып, башка тоолорго көчүп кеткен деп айтылат. Ал эми бугу эне кетип баратып, кайра кайтып келбесин айткан экен.